Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Мен Ысык көлдө төрөлүп өскөнүм аябай өзүм ушундай бир ыраазымын. Ысык көлдөй жери бар, Ысык көлдөй абасы менен мындай бир мамлекет көрө албадым. Бала кезим ошо Кең сууда өттү. 1-2 класста ушу Жылуу булак деген айылдан окуганмын. Анткени атам ошол жерге иш менен келип калып, иштеп калып ошол айылга 2 жыл туруп калып, ошо 1-2 класска киргениме ошо туш келип калды да ошол айылда. Анан калган 8 класска чейин Кең суу мектебин бүттүм. Ал убакта бизде ошо 8 эле жылдык мектеп болчу. Аябай ыйлап келди. Тиги бала болсо жанына ээрчип келди. Ал, конечно, мугалим ыйлап келген баланы сооротуп тигини тилдейт да. Бирок ошол убакта Садыр чуркап келип мынтип айтты: "Эже, бул деген өзү тийишип, тебийди. Колунан тогун алып алды, анан калп эле ыйлап атат" деди. Мына чынчылыгын мени азыркыга салыштырганда ушул чынчылыгын аябай жактырам Садырды. Ата энеси болсо Садырдын аябаган жакшы киши, өзү молдо чалыш өңнө болчу. Энеси балпайган жакшы, анан кийин баланы ушундай таза жиберчү эле, мелтиретип. Анан ар бир тапшырмасын сөзсүз жаздырмайынча жиберчү эмес. Энеси мындай ошол убакта эле мындай карган кишидей болчу, орукчан болуш керек, толук. Андан кийин Садырдын бир жакшы жерлери ошолундан окуп кетти. Эми мен жалгыз мен эле Садырга анализ берип мындай тигинде деп айта албайм. Анткени менден жогорку класстарда окуткан жакшы мугалимдер бар. Эми Садырдын артыкчылыгы, өзгөчөлүгү мектепте окуп жүргөндө эле ушу 22 эркек бала 11 кыз окудук бир класста. Ошолордун эң алды болуп окуду. Мектебибиздин класс кому болду. Сабактардан жетишкендиги жакшы, өтө спортко аябай көңүл бурчу. Ушу бир сабактан чыгып тайнап учур болгондо эле ушу стадионго чуркап, 1-2 болсо да топ тепкилеп келе калып, андан сырткары кечкисин бирге отуруп алып ушу адабий чыгармаларды көбүрөөк окучубуз. Анан эми Садыр өзү жеке сабакта аябай кыйын окучу. Анан мындай одаренный жагы да бар болчу. Мындай айтып эме кылып койсоң, ошону жакшынакай кабыл алчу. Чыңгыз Айтматовдун китептерин, жанакы мындай Пушкиндин даже жанакы Онегинди да ушундай эме кылчу да. Андан тышкары мынакей Кузикада иштеп, биз Алматыга, менин классым тиги эмеге барышты, жанакы биринчиликти алып, ошо барып келишти. Анан бала кезинен эле бул өтө өткүр, тайманбас, ушундай бир айткан сөзүнөн айтпаган, аягына чыккан тың жигит болчу да. Келечекке баягы умтулуусу бала кезинен эле болор бала болгонан дегенде кенедейин эле билинет экен. Баарыбызды бат-баттан уюштуруш, мектепке кошкон салымдары аябагында зор болгон. Андан сырткары боорукер. Анан мындай ушундай бир спорт чөйрөсүндө болобу, денесин ортуп алып, ар кандай майып болуп калган балдарга ушундай жан дили менен кызмат кылып, чуркап барып көтөрүп, суусуна чыйнап келип көп аракеттерди кылчу. Мектепке кошкон салымдары аябагында зор болгон. Ушу мектебибиз 71-жылы салынган мектебибиздин ушу стадиондо эч нерсе жок кезинде үйлөрүбүздөн ушундай ар кандай текшеристерге барып туруп кенедей турбаларга чейин ташып келип ушу спорт площадканы ушу биздин класс Садырдын демилгеси менен уюштуруп, андан кийин ушу 10-классты бүткөндөн кийин эле военный шушага тапшырам деп көздөп турду. Физкультурный институтка тапшырдым. Ушу 86-жыл болчу. Андан кийин 1 жыл окугандан эле советтик армияга чакырылып, 2 жылдык мөөнөтүн өтөп келип эле 89-жылга чейин Новосибирск шаарына жакын жерде бир 30-40 километр жерде Каченево деген айыл бар эле. Ошол жерде байланыш бригадасында служба эттим. Андан кийин кайра өз окуусун улантып, окуусун бүтүрүп келди дагы бизнес тармагына өттү. Бизнес тармагына өткөндө ушу жагын нефти жагына өттү. Ушу айылдарга чейин соляркаларын алып келип, бензиндерин алып келип, жанагы
дыйканчылык кыла албай аткан адамдарга көп көмөк көргөздү. Бензинин берип, соляркасын берип, баягы шартыңар болгондо тыйынын бересиңер деген ушундай аябагандай жеңилдиктерди кылды. Тегирмендерди алып келип, айылга тегирмен салып, ушу элге жеңилдик болсун деп. Ушундай иштерди баштады дагы эле. Анан текшерүүсү уюштуруп, ушу техникаларды алып келип, соляркасы өзүнөн ушу жерлерди айдап, жерлерди сепкенге аябагандай чоң көмөктөрдү көргөздү. Анан өзүнүн ушу бир туугандары менен алган үлүш жерлерине буудайларды сээп, кийинки жылкыга үрөөнү алып калып туруп эле калган буудайлардын баарын эле ушу жетим жесирлерге таркатып ийчү. Ошол бизнес өрчүндөп жакшы боло баштаган кезде дүйнөлүк стандарттагы ушул айылыбызга жакшы стадион салып берди. Атабыз ажыке ушу районго, областка барып мечиттерде намаз окуп келчү. Атам аябай убара болот экен деп турган айылыбызга, анан ушул кичине баягы адашып жүргөн бир туугандарыбызга кичине динден илим болсун деп туруп айылыбызга жакшы чоң кылып өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушундай мечит салып берди. Эми бул Садырдын айылга кылган эмгектерин сөз менен айтып жеткизе албайбыз. Көчөлөргө көпөрөлөр салып, жолдорду салып, аябагандай чоң мээнеттерди кылды. Иштериң кандай балам деди абырка. Чогуу чай ичип отурганбыз, анан жакшы ата, жакшы деп эмесе өсүш барбы дейт. Анан өсүш бар десе, ай балам, өсүш Алладан болот. Акылга салба. Колуңан садаганы канча көп берсең, Алла Таалам сени ошого 10 эсе кылып берет. Сен элге кайрымдуулукту көп жаса деди. Ошол атабыздын айткан ошол сөзү менен ушул күнгө чейин Садырдын эмес менин көкүрөгүмөн кетпейт да. Ошол учурда ошо бизнес тармагында жүрүп дагы экинчи жагынан да окуп да жетиштүү юрфакты да бүтүрдү. Экинчи жогорку билимим ошо Славянск университет. Садыр Жапаров у нас учился в начале 2000-х годов. Он закончил в 2007 году. С университетом его связывает. Он сам учился, а здесь учился его сын. Но он учился, самое главное, он отличается до сих пор своей целеустремленностью. Он был всегда беспокойным таким, подвижным студентом был. И среди студентов он пользовался большим уважением, авторитетом. Он, самый главный, до сих пор остается, я вот тоже наблюдаю за ним, целеустремленный человек. Съезд избрал руководящие органы партии. На пленуме Центрального комитета КПСС генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза единодушно избран Леонид Ильич Брежнев. Атам саясатка аябай кызыгып карачу эле да. Телевизорду көрүп, Москвада болуп аткан съездерди дайыма көрчү элек. Анткени биздин айылыбыздан Москвага ошо депутаттар бар болчу. Эске калган кезде ошо Брежневдин убагы болчу да, ошо Брежнев выступать этип атканда, депутаттар сүйлөп атканда ошо аябай кызыгып карачу. Анан мен ошо бала кезимде деле мен да кызыгып карачумун да, мен да ушулардай болом деп мындай кыялданчумун да. Мен ойлойм ушул Садыр ушу Манастын уулу Семейде Семетейге жакындаштырам да. Ошол өңү дагы, ачыктыгы дагы, эр жүрөктүгү дагы, тартынбасы дагы мен оюм ушундай да. Ошол жакта жашап чоңоюп, анан эгеси алып келип, анан кыргыз келип, анан баягы атасына каршы чыккан ошолордун баарын кайра кууп, анан ошо атасынын Манас курган мамлекетти кайра ордуна куруп кеткен да. Бизнесмендерди иштетпейт, текшерип жиберет. Аларга бирдеке бербей койсоң анан бир болор болбос бирдекелерди таап алып, аларды кыйнайт, соттотом, каматам деп коркутат ушундай. Анан мен ошолорго бөгөт коюу үчүн деп депутаттыкка аттангам 2005-жылы. Нам был интересован объект месторождения шахты Джиргалан. Садыр Нурходжович тогда являлся депутат Джукуркенеш Кыргызской республики. Он очень культурный человек, пообещали и сказали, он обязательно это добьет. А, конечно, Садыр Нурходжович заинтересован, чтобы в Иссыкульской области люди были заняты, работа, достойную зарплату. Поэтому он вкладывает силы, чтобы развивать экономику Иссыкуля. Мы, как китайские инвесторы, начали работать с компанией Кодигс по восстановлению шахты Джиргалан. Инвесторларды 2009 алып келип 2 уклон согуп беришти. 3 айдын ичинде. Нижний горизонтты ачканбыз. 12-жылга чейин жакшы эле иштедик. После 1991 года шахта Джиргалана почти уже парализована деятельность в своей сфере. Рабочий не работал, оборудование не работает. Шахта затапливает грунтовую воду. Мы восстановили, начали добычи.
иштей баштадык. Ылдыйкы 100 метр ылдыйкы горизонтту ачтык. Аябай эле жакшы болуп калган да бул жерде. Айлык убагында зарплаттар көбөйүп, киши аябай көп иштечү да аябай бул жерде. И после 2012 года были задержания Садыр Нурходжоевич. 2 раза революции были, поэтому китайские инвестиции приостановились. После окончания университета он стал депутатом Жогорку Кеңеша. Эти годы мы видели его способность, когда он начал изучать связанные соглашения с Кумтөром. Мамлекеттик байлык, кен байлыктар өзүбүздүн мамлекетке иштесин деген маселелерди көтөрүп жүрдүм. Чегара маселесин бекемдеп алалы деп ушул жалаң эле ушу жалпы элге тиешелүү, жалпы мамлекетке тиешелүү маселелерди көтөрүп жүрдүм. Нас приглашал преподавателей своих, коллег приглашал. Он был представителем депутатской комиссии. Кумтөру комиссия дала юридически правовую оценку тем соглашениям, которые были заключены между Кыргызской республикой и Скамейкой Кумтөр. По многих вопросах разбирается. Тем более там рассматривались элементы международного права, международного частного права, кыргызское законодательство. Кумтөрдү мен 4 ай текшерип чыктым. 4 ай күнү түнү дебей текшерип чыктым. Анан ошол жерден коррупциялык элементтер дүйнөлүктөн келди. Дүйнөлүк масштабтагы коррупциялык элементтерин таап чыкканмын. Экология боюнча миллиардтаган долларларга зыян келтирген. Мына миллиардтаган долларларга бүт мөңгүлөрдүн баарын эритип жок кылган. Анан кийин баягы сууга эл ичип аткан азыр нарын суусу менен цианид агып атпайбы? Алтынды баягы чайкап алгандан кийин чайкап алган топуракты алып барып мөңгүнүн үстүнө төгүп, анан мөңгүдөн эрип аккан сууга кирип атат да. Сууга кирип, анан биздин нарын элибиз азыр цианид аралашкан суу ичип отурат. Муну мен 2012-жылы толугу менен доказать этип чыкканмын. Анан ошол мезгилдеги бийлик булар менен баягы биргелешип алып, анан ортодо баягы бизде буга чейин коррупция аябай күчөп келген да. Анча-мынча чөнтөк кызыкчылыкты берип койсо эле көздүн жумуп эле карабай коюшкан да. Ошентип мына 2012-жылы ушунун баарын ачып чыккан кезимде Садыр Жапаров депутат болуп келгенден кийин Кумтөр маселеси жөнүндө активдүү түрдө көтөрүп баштады. Кумтөрдү буга чейинки бир нече комиссиялар көтөрүп келген, бирок алар эч кимиси акырына чыгарган эмес. А Садыр Жапаров муну акырына чыгаруу үчүн Кумтөрдү изилдеп, Ууланган Кумтөр деген фильмди парламентте келип коюп берди. Ал фильмди көргөндөн кийин кыргыз эли түп көтөрүлүштү. Буга чейин Кумтөр дегендин атын гана уккан болсо, анын ичинде эмне болуп аткандыгын кыргыз эли билген эмес болчу. Мына ошонун аркасынан Кумтөрдү денонсация жолу менен кыргыз элинин пайдасын алып, кыргыз элине иштетели деген демилгенин автору дагы Садыр Жапаров болуп калды. Соглашениеда 67% кыргызстандык болсо, кийин акайып кеткенден кийин бизде 33% калган. Андан кийин андан да аз калган. Мына ошонун баарын Кумтөрдү ордуна коем деп чоң аракет кылды, бирок ошонун аркасынан элге да жаман көрүнгөн жок. Эл колдоду, бирок ат камилелер менен ошолор менен абдан көп конфликт болду да. Ошонун негизинен ушундай эми азапка түштү да. Кумтөр боюнча бүтүндөй республика уже билди. Кумтөр эмне болуп атканын билди да. Эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмеген эмес экен. Бул менин оюм да. Мына кече күнү ушул өкмөттүк комиссия барып текшерди. Биздин аркабызда депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүк көргөзгөндөй болуп барып текшерди. Биз казып чыккандын ашып кетсе 70%-ын алып келип жогорку кеңештен окуду. Мен толук угуп отурдум ушуну радиодо. Анан мени да алып барып камады. 9 ай жаттым. 9 айдан кийин акталып чыктык. Анан кайра эле баягы бийликтин күчүнө салып, жогорку соттон соттолду кылып туруп, биздин депутаттык мандатыбызды алып койду. 2012-жылы Кумтөрдү денонсациялоо жолу менен кыргыз элинин пайдасын иштетүү жөнүндө маселени көтөрүп, парламенттик комиссияны жетектеген. Ал парламенттик комиссияны жетектеп, Кумтөрдөн канча пайда кыргыз элине, канча байлыкты канадалыктар алып кетип аткандыгын парламентте ачык айтып, кыргыз элинин өзү иштетип, пайдасын өзү алсын деген маселени көтөргөн. Мына ошондон баштап кыргыз бийлигинен жакпай калды. Мына ошол учурда 8 жылдын аралыгында Садыр Жапаровду бурдагы бийлик 2 жолу камаганга үлгүрүштү. Жаңыдан түзүлүп аткан соттор реформа кылабыз деген максатта алардын арасынан соттор да чыкты, акыйкат тарабында болобуз деп. Ал соттор Курманкул Зулушев, Медер Сатиевтер болду. Алар биринчи жолку соттолгондо экинчи инстанциядагы соттуу коллегияда иштеп, Садыр Жапаровду актаган.
Анан куугунтук баары бир эле токтободу аркаман. Анткени мен көп маалыматка ээ болдум элем. Анан Атамбаев баягы куугунтук жасап, акыр аягында мен чет өлкөгө чыгып кеткенге баягы мажбур болдум. Европада жүрдүм, Кипрде жүрдүм, Северный Кипрде. Анан Россияга келдим, Россияда 9 ай жашадым. 2017-жылы мен күздүн күнү шайлоодо, күздүн күнкү президенттик шайлоого катышам деп келаткан оюм болгон. Мен күнөөм жок болсо, бир кылмыш кылбасам, мамлекеттин мүлкүн уурдабасам, эмнеге камайт деген эле ой менен келгем. Булар болсо баягы кылбаган кылмышты чаптап, Каптагайевди заложник кылып алган, ошону уюштурган 4 жыл мурун деп. Мен 17-жылы келип атам, Каптагаевдин окуясы болсо 2013-жылы болуп атат. Ал убакта мен уже чет өлкөдө жүргөн убак болуп атат. 2017-жылдын 25-март күнү Садыр Жапаров Кыргыз өлкөсүнө кайтып келе жаткан учурда Ак Жол постунан тосуп алышып туруп камакка алышты. Анан менин өзүмдү эле эмес, бир тууган агамды камап атат, бир тууган баламды камап атат, жакын тууган двоюроднойлорум камап атат, 13 кишини камап атат менден сырткары. Жалаң туугандарыбызды. Анан ошентип алар 13 киши ушу 6 ай СИЗОдо жатты менен. Мени 6 айдан кийин 10 жылга, 11 жылга деп туруп соттоп, анан түрмөгө айдады. Колонияга айдады. Ошо менен 3,5 жыл ошо жатып калдым. 2017-жылга чейин Атамбаевдин убагында козголуп келди. 2017-жылдан кийин өлкөнүн президенттиги Сооронбай Жээнбековго өттү. Ошол учурда дагы Садыр Жапаровго карата адилет мамиле болбостон, андан кийин дагы уланып, аны эркиндикке чыгарбай, мыйзамсыз аны камакта кармап отурушуна себепкер болду. Бул аралыкта бардык мыйзамдуу аракеттерибизди жүргүзүп, Садыр Жапаровдун күнөөсү жок экендигин далилдеп чыктык. Бирок бийлик биздин далилдегенибизге карабастан аны мыйзамсыз 11 жыл 6 айга соттоду. Ошол иште жабырлануучу болуп саналган Эмилбек Каптагаев өзү баш болуп айыпталып жаткан Садыр Жапаровдун күнөөсү жок, аны актап бергиле деп апелляциялык жана көзөмөл иретинде даттанууларды жазды. 400дөн ашуун күбө суралды. Алардын бири дагы Садыр Жапаров Эмилбек Каптагаевди барымтага алууну уюштургандыгы жөнүндө көрсөтмө берген жок. Тескерисинче алар Садыр Жапаров жөнүндө эч нерсе билбей турган кылмыш ишке анын эч кандай тиешеси жоктугун айтышты. Буларга карабастан биздин бийлик аны мыйзамсыз камап 11 жыл 6 айга түрмөгө жиберди. Ал түрмөдө жаткан учурда атасынан, апасынан, баласынан айрылды. Ошондо дагы ал өзүнүн алдыга койгон максатынан артка кайткан жок. Видео аркылуу, Facebook аркылуу, соц тармактар аркылуу кыргыз элине жеткизип тургандыктан эл күндөн күнгө Садыр Жапаровдун ким экендиги жөнүндө биле башташты. Күндөн күнгө Садыр Жапаровду колдогон, мыйзамсыз жатканын билген адамдар көбөйүп баштады. Жети дубандан келген аксакалдар, интеллигенттер Садыр Жапаровду коргоо штабына келишип, өздөрүнүн ой пикирлерин айтып, Садыр Жапаровдун боштондугун талап кылышты. Бирок бийлик аны бошотконго эч кандай кадамдарды таштаган жок. Анан 3,5 жылдан кийинки мына жыйынтык кече күнкү 5-октябрь болду. Садырды карапайым эл колдогону октябрдын 6-сында 5-inde olan окуядан кийин билинди да. Себеби дегенде эл ушунчалык тажаган экен, эл ушунчалык карапайым эл теңсиздиктен, турмушунун начарлыгынан ушундан тажап, анан Садырды алып келип ушу башчы кылышпадыбы? Кыргыз эли чыдабай калганынан бир эле эмеси мүдөөсү, бир эле ишеничи ушу Садыр Жапаров болуп атат. Кудай буйруса мен ойлойм, кыргыз элинин ушунчалык жаштардын, карапайым калктын мүдөөсүн, эң сөзүн аткарып, азыр болуп аткан туңгуюктан алып чыгып кетеби деп. Руководители, которые возглавляли разные годы Кыргызской республики, они только вот довольствовались тем, что у нас имеется. Садыр Жапаров, как он стал премьер-министром, потом исполняющий обязанности президента, он начал большую реформу. Народ понимает, поддерживает. Он вышел из среди народа. Те проблемы, те вопросы, которые имеются у народа, он знает изнутри, ему легко общаться с народом. Поэтому народ так хорошо воспринимает его. У него есть аналитический ум. Нынешние политики претендуют на должность президента, они делятся на две категории. Одна часть, каких перемен они не хотят, их реформа не интересует, обновление не интересует. Та система, которая у нас в настоящее время имеется, и политическая система, и экономическая, и правовая система, их устраивает. Есть вторая часть, одним из них является Жапаров. Вот он хочет перемен. Говорим революцией. Но это не революция, это начало народного волнения, но до конца не доводится, поэтому у нас с революцией ничего не получается, а он хочет довести до конца. Потому что чего требует народ? Народ требует справедливости. Народ, если так посмотреть, народ даже хлеба не требует. Именно на этой волне пришел к власти Садыр Жапаров.
И вот он хочет продолжить стремление народа, он хочет осуществить в реальную жизнь. Айылдан чыккан, айылда өскөн, ошол карапайым калктын турмушун билген, кетмен чаап, өзүбүз дагы ошо картошка топ, айыл чарба иштеринен мал багып, ошо менен эне аталарыбызга жардам берип, кичинекей кезибизден. Кийин ушу бизнес кылып жүргөн убакта карапайым калкка барып, айдоочулук жагына, мал чарбачылык жагына көп жардам берген адам. Ошон үчүн карапайым калк ушу маган ишенип турган мезгили да азыр. Те люди, которые прожили в Советском Союзе, мы посмотрели, как идет развитие в других государствах соседних. Когда уже первая революция была, потом второй, потом мы начали думать, неужели наша страна будет так страдать? Думали, кто же поведет народ и будет идти на развитие. Смотрели тех политиков, среди депутатов, и среди них был Садыр Нуркожоевич, действительно активно выступал на парламенте. Те вопросы, которые он ставил, действительно были реальные. Поэтому мы больше ставку делали на Садыра Нуркожоевича. В октябре был как бы переворот, или будем считать как революция. Но весь народ поднялся в сторону Садыра Джапарова. Садыра действительно мы сейчас очень верим и надеемся, что он поведет наше государство вперед. И мы открыли фонд, народный фонд по поддержке Садыра Джапарова. По-разному начали помогать. Значит, деньгами начали помогать, словами, агитировали, что он действительно лидер нации. А вот этот фонд по поддержке Садыра Джапарова мы специально, что власть видит, что народ этого хочет. Народ нуждается в Садыре Джапарове. Поэтому мы ожидаем очень будущее изменения Кыргызстана. Парламент 90% күчтүү болсо, ошондо парламенттик башкарууга барсак болот экен. Мына эми болду, элдин жашоо турмушу жакшырды, саясатчыларыбыздын дагы баягы маданияты, аң сезими жетилди деп, балким 30-40 жылдан кийин биз деле партийный системага өтөбүз. Бизге азыр бир адам башкара турган, бирок адилет башкара турган система керек болуп турат. Лидеры этих партий начали, как говорится, решать свою личные материальные проблемы. Депутатский мандат у нас продается открыто. Узаконили, самое главное. Президентке толук кандуу бир эле кишиге бийликти карматпай, баланс болуш үчүн биз парламентке дагы анан жылда бир жолу чогулуп президенттин парламенттин отчетун угуп тура турган курултай системасын киргизип атабыз. Мамлекеттин ар кайсы булуң бурчунан келип, жылына бир жолу ушу отчетун угуп, сунуштарын берип, эгер туура эмес иштеп атса, президенттин парламенттин ачык бетине айтып тура турган ушундай система. 30 жылдан бери мындай бир билимдүү, илимдүү жаштарыбыз бар, бирок көчөдө жүрүшөт. Ошолорго биз талантын андан дагы жогорулатканга, илимин жогорулатканга чейин шарт түзүп берели деп атабыз. Жалаң жаңы командаларды топтойбуз. Эмне үчүн Садыр Жапаровду тандадык биз? Эмне үчүн жаштар? Биздин бир гана тандообузга татыктуу жаштарды колдогон, жаштарды азыркы саясатка аралаштырып турган бир гана биздин оюбузда ушул Садыр Жапаров гана калды. 30 жылдан бери өзгөчө мугалимдер, врачтар, чыгармачылык адамдар ушундай теңсиздик жашап атышат. Канча президент келди, чыгармачылык адамдарга, искусство адамдарына таптакыр көңүл бурган жакта. Азыр биздин жаштарыбыздын дагы, биздин дагы жаңгыз мүдөбүз, жаңгыз ишенич Садыр болуп турат. Маданияты көтөрүлбөгөн өлкө эч качан өнүкпөйт. Сөзсүз түрдө маданияты өнүгүш керек, биринчи өлкө өнүгүш үчүн. Адамдар билимдүү болуш керек. Илимге көңүл буруш керек, илимдүүлөргө. Ошолордун кеңешин алыш керек. Ансыз биз мамлекетти көтөрөбүз, экономиканы көтөрөбүз деп айтыш бул калпыс нерсе болот да. 1924-27 жылдары Жусуп Абдрахманов болгон. Кыргыздарды Кара Кыргыз автономный область кылып, Казакстандын составында киргизип койгон ошондо. Ошондо Жусуп Абдрахманов букандай болбойт деп Сталин кат жазып туруп, Россиянын составына Кыргызский АССР кылып киргизген. Ошондо кыргыздарды ачык айтканда мамлекеттүүлүгүн Жусуп Абдрахманов сактап калган. Андан кийин ошо биринчи Совнарком председатель болгон Жусуп Абдрахманов. Мына Кудай буйруса 100 жылдан кийин Садыр Жапаров президент болуп келип атат. Эми мен ойлойм, Садыр дагы ошол Жусуп Абдрахмановдун арбагы колдоп, Жусуп жасаган иштерди жасайт деп ишенем да. Искусство адамдарына дегеле экономикага, коррупцияга каршы бул жоң эле сөз болбош керек да, ошол сөзүн аткарат деп ойлойм. Дароо эле айтышым керек, быйыл эле же болбосо эмдиги жылы эле көтөрүлүп кетебиз деп экономикадан. Анткени экономикабыз өтө начар акыбалда турабыз. Бизге бир 2 жыл, 3 жыл убакыт керек. Инвесторлордун жардамы менен,
ошо кошуна өлкөлөрдүн жардамы менен, союздаштардын жардамы менен биз кризистен чыгышыбыз керек ага чейин. Мындан ары да ылдый кирип кетпей, ошолор менен кармалып турушубуз керек. Албетте өзүбүздүн ресурсту дагы колдонушубуз керек. 10% ошо интеллигенция, анан бай адамдар. А 90% биздин калкыбыз кичине кедейирээк жашайт да. Анткени ошо акыркы 30 жылда коррупциянын кесепетинен 1,5 миллион, 2 миллионго жакын элибиз сыртка чыгып кетти. Биз ошонун баардыгын кайтарып келгенге болгон күчүбүздү жумшайбыз. Ал үчүн ушу аларга жумуш жорунду түзүш керек болот. Экономикабызды көтөрүш керек болот. Карапайым калк мени колдоп атат. Мындан ары да колдоруна ишенем, анткени мен мурункулардын, мурдакы бийликтин катасын кайталап, коррупцияга малынып, өзүм аралашып кетпегенге мен толук ишендирип айтып кете алам. Анан өзүм дагы ишенемин. Биз инвесторларга кучагыбыз ачык, дайыма коргогонго даярбыз. Мындан кийин инвесторлор менен, мамлекет менен инвестордун ортосунда мамиле жасап иштейбиз. Агенттикти түзөбүз, агенттик түздөн түз президентке баш ие турган болот. Анан ошол агенттик президент өзү баш болуп, инвесторлордун ар бир тыйынын коргоого алып, өзүнө кепилдик берип, көзөмөлгө алып, анан кийин иштешкенге биз толук күчүбүздү жумшайбыз. Бозумчакты кыдырып чыктым, көрдүм ичинен. Бардык дүйнөлүк стандарттарга жооп бере турган завод экен, фабрика экен. Алардын баарына иштегенге кепилдик бердик. Эл менен жолугуп, мындан ары тоскоол болбой жардам бергиле дедик. Элдин баары макул болуп, ошо жергиликтүү калк. Бизде чектеш 4 мамлекет бар. Баарынан мындай жардамдар берилип атат азыр дагы. Кудай буйрса, ошо 1-2 жыл ошол жардамын алып турсак, андан кийин биз өзүбүз жардам бере турган өлкөгө айланабыз да. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деп коет го. Буга чейин деле баары менен жакшы мамиледе болуп келгенбиз. Мындан ары дагы ал мамилени баягы бийик деңгээлге жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен биз баягы эки тараптуу кызыкчылыкты эске алып, тең ата сүйлөшүп, бирдей мамиле кылып иштешкенге биз даярбыз. Садырга каалаганыбыз эле ушу ак жол, ушу мамлекетибизди ушу бүгүнкү кризистен чыгарып кетет деген толук ишеничибиз бар. Бул айткандан кайтпаган өжөр жакшы жигит, мен толук ишенем. Өлкөбүздү өнүктүрөт, кыйынчылыктан чыгарат. Мурунку бийликтер ушунча жылдан бери карызга батырган болсо, мен ушу Садыр карыздан чыгарып, кайра карыз берген мамлекетке айлантат деп мен толук ишенем деп айтып кете алам. Себеп дегенде, мен Садырдын жүрөгүндөгү оюн толук түшүнгөн адам катары айта алам да. Я ему хочу победу, потому что если он побеждает, победит наш многонациональный кыргызский народ. И в этом, по-моему, ему нужны хорошие помощники. Именно вот наиболее подготовленные люди. Кыргыз элинин жараны катарында эртеңки күндөгү бала бакыралардын, неберелердин, Кыргызстандагы жашоочу бардык жашап аткан улуттардын гүлдөгөн мамлекетте Садыр Нуркожоевич айткандай, акча сурабаган, акча бере турган мамлекетке айланып турсак, өзүбүздүн жүзүбүздү кыргыз элинин тарыхый эл экенин билдирип, эртеңки күндө бардык жакшылыктарды ушу чет мамлекеттердеги башка кошуна өлкөлөр дагы көрүп, бир суктана турган мамлекетке айланса экен деген ойдобуз. Садыр Нуркожоевич аман болсун, кыргыз элинин бардык жакшы үй бүлөлөрү, ар бир жашаган эл өздөрүнүн бир бейкуттук жашоосун жашасын деген ойдомун. Келечеги кең болсун, бар болсун, аман болсун Садыр Нуркожоевич.